Эфирде аймактар программасы сиздерди Ош чергесинин аймагынан алынган маалыматтар менен тааныштырабыз. Студияда мен Айымкан Исралы кызы, саламатсыздарбы? Быйыл кыргыз милициясы өзүнүн кылымдык мааракесин белгилеп жатат. Элге кызмат, эр жүрөктүүлүктүн жана белгилендиктин кылымдык тарыхы бул жөн гана замандын белгиси эмес. Бул биздин өлкөдө адилеттүүлүк жана тартип үчүн чексиз күрөштүн күбөсү. Тарыхый татаал мезгилде түзүлгөн, өлкө оор сыноолорду баштан кечирген кыргыз милициясы коомдун ажырагыс бөлүгүнө айланды. Ал өзүнүн жылдарындагы көптөгөн кыйынчылыктарды башынан өткөрүп, жогорку профессионалдуулукту жана берилгендикти көрсөттү. Бактыгүл Кабылбекова Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн опер өкүлү болуп эмгектенет. Ал милиция кызматкери болууну бала чагынан кыялданган. Анткени атасы бул тармакта эмгектенгендиктен кылмыш менен күрөшүүнү максаттаган. Ошо ички иштер органдарына келгенде өзүнүн салымын, өзүнүн иштеген, басып өткөн жолдорун тарыхына калтыргысы келет да. Мен дагы жаш кезимде аябай кыялданчумун. Милиция кызматкери болсом экен, анткени деген атанын жолун жолдогом да. Ошондуктан мен бул кесипти тандаганда адашпадым деп ойлосом болот да. Эми азыркы биздин жумушубуз кылмыштуулук менен күрөшүү болгондуктан, коомдук коопсуздукту камсыздоо болгондуктан, биз деген азыр кылмыштардын жаңы түрлөрү болгондуктан, жаңы технологиялар менен иштеп башташты. Кыргыз милициясы өзүнүн кылымдык мааракесин жерлерде белгилеп жатат. Мааракени утурлай Ош облустук ички иштер башкармалыгында да өткөрүлдү. Элибизди жана мыйзамдуулукту коргоо үчүн жанын бергендердин эрдиктери эскерилди. Алардын кайраттуулугу жана чечкиндүүлүгү даңазаланды. Бүгүн биз үчүн абдан бир маанилүү күн, тарыхый күн десек болот. Кыргыз милициясынан түзүлгөндүгүнө 100 жыл. Бир кылым. Андыктан Кыргыз Республикасынын президентин Ош облусунун өкүлүнүн атынан, жеке өзүмдүн атыман Кыргыз милициясынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы менен куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Бул жылдар аралыгында Ош облустук ички иштер башкармалыгында да көптөгөн кылмыштардын бети ачылды. Аны менен катар жерлерде имараттар жаңыланып, материалдык техникалык базалары чыңалууга жетишти. Акыркы 3 жылда эле ушул Кыргыз милициясынын материалдык техникалык базасы жаңыланып, айрыкча ушул Ош областында дагы ушул жаңы имараттар түшүп дегендей, Чоң Алай райондук иштер бөлүмү салынды. Бул эки этаж ушул имарат салынып, бүгүнкү күндө ишке берилип, кызмат өтөп, элдин кызматын кылууда. Ошондой эле жетекчилик тарабынан ушул автоунаалар тапшырылды, 20 даана. Облус аймактарында кылмыштуулуктун пайыздык көрсөткүчү 30%га кыскарды. Жарандардын коопсуздугу үчүн көчөлөргө видео көзөмөлдөр орнотулуп, атайын 20 автоунаа тапшырылган. Ар бир аймактарда милиция кызматкерлери үчүн шарттар түзүлүп, кызматтык үйлөр курулду. Анын ичинде биздин ушу Ош областына караштуу Өзгөн районунун ички иштер бөлүмүндө бизде Салам алек зонасында атайын милиция кызматкери, участковый инспектор семьясы менен жашап, ошол жерде эле кабинети бар и жашаган бөлмөсү бар. Атайын ушундай здание, заманбап здание курулду. Аны ишке бергенбиз. Ошол эле учурда азыр Өзгөн шаарында 3 этаждуу милиция кызматкерлерине шаардык милиция бөлүмчөсү курулуп, биринчи этажы бүтүп калды. Кудай буйрса жазга ишке берилет. Кыргыз милиция кызматкерлери мыйзамды жана коомдук коопсуздукту коргоодо дайыма алдыңкы катарда турушкан. Алардын ишмердүүлүгү тартипти сактоодо гана эмес, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн жагымдуу атмосфераны түзүүгө да салым кошту. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош. Каса Миң долбоорунун алкагында Кыргызстанда электр чубалгыларынын курулушу аяктады. Электр чубалгылары Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында курулган. Долбоор 4 мамлекеттин ортосунда ишке ашып жатат. Алар Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан жана Оганстан. Анда Кыргызстан менен Тажикстан жаз айларында Пакистан менен Оганстанга электр энергиясын экспорттойт. Теманы кабарчы узулантат.
Кыргызстанда ишке ашып жаткан эң ири энергетикалык Кассамин 1000 долбоору аяктады. Долбоордун алкагында керектүү электр тармактар комплекси модернизацияланып, жаңы көмөк чордондору жана жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы курулду. Жогорку чыңалуудагы электр зымдары Баткен, Ош жана Жалал Абад облустары аркылуу өткөн. Линиянын узундугу 456 чакырым болду. Бул линиябызда курулуп атканда 1243 тирөөчтөр, же болбосо 1243 опора курулду. Жалпысынан алып караганда Кыргызстандын 3 областы аркылуу өтөт. Башталышы Жалал Абадтан башталат. Ал жерде Датка подстанциясы бар, көмөк чордону. Ошол көмөк чордонунда атайын бул Каса линиясы үчүн уяча курулган, ячейка башкача айтканда 500 киловольт. Ошол көмөк чордонунан баштап Жалал Абад областы, Ош областы, ошондой эле Баткен областы аркылуу Тажикстанга өтүп кетет. Бул ири долбоор 4 мамлекетте ишке ашып жатат. Алар Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан жана Афганистан. Алдыда Кыргызстан менен Тажикстан электр энергиясын жаз айларында Пакистан менен Афганистанга экспорттой тургандыгы айтылды. Күн нурунан электр энергиясын иштеп чыгуучу станцияларды, шамалдан иштеп чыгуучу электр станцияларды куруу боюнча бүгүнкү күндө аябай чоң жумуштар жүрүлүп жатат. Көптөгөн компаниялар менен контракттар түзүлгөн. Көптөгөн компаниялар капсулалар салынып, быйылкы жылы жумуштарын баштады. Буюрса 1-2 жылдын ичинде ошол станцияларыбыздан толугу менен жумуштарын бүтүрүп калган болсо, электр энергияны ушу жай күндөрү ушул линия аркылуу экспортко чыгарууга бизге мүмкүнчүлүк жаралат. Электр зымдары өткөн айылдардын инфра түзүмү жакшырып, эски көмөк чордондору жаңыланган. Аны менен катар СОС объектилери курулган. Жалпысынан Ош областында бул линия 137 километр түзүп, 367 мамычалар менен орнотулган. Кошумча айтып кететін нерсе, ушул аба чубалыгынын жакынкы жайланышкан айыл өкмөттөрүнө ушул Кассамин долбоору негизинде чоң жардам болду. Жалпысынан 39 миллион сом жардам болуп атат. Бул негизинен Ош областынын 5 районунан өтөт. Өзгөн, Кара Суу, Ош, Араван, Нокат жергесинен. Бул жерде жакынкы элдерге кошумча трансформатор 27 кошумча трансформатор орнотулуп берди. Ушул Арис программасынын эсебинен ошондой эле 04 аба чубалгысынан 45 километр кошумча линия, ал эми 10 киловольт аба чубалгысынан 32 километр аба чубалгысы курулуп берди. Ушул кошуна жайгашкан айылдарга ушундай жардам берилди. Азыркы тапта Тажикстан менен Пакистан курулуш иштерин 90%, Афганистан болсо 40%га аткарган. Аталган мамлекеттерде тең курулуш иштери бүткөндө электр энергиясы экспорттоо башталат. Жаңылай Каныбек кызы, Азам Бозреков, Ала Тоо 24, Ош. Октябрь айына берилеттелген Ты жолунун узундугу 4 чакырымдан ашуун, анын 3 чакырымдан ашуунуна асфальт басуу каралган. Жолдун эни 14 метрди түзөт, анын 8 метри унаалар үчүн каралган. Ал эми эки жээгине тротуар салуу, ирригация тутумдары үчүн лоток орнотууда. Кененирээк кабарчыбыз токтолот. Ош шаарынын аймагына кирүү үчүн негизгиделген Монуев көчөсү жабылгандан бери шаар аймагына кирүүчү жолдор мына ушундай жол тыгынын жаратууда. Мындан улам жарандар бул маселенин чечилишин күтүп, нааразычылыгын билдиришүүдө. Калаанын көчөлөрүнүн басымдуу бөлүгүндө жол тыгыны көбөйүүдө. Жарандар көздөгөн жерине сааттап жетип барууга аргасыз болуп жатканын айтышат. Ага Ты кесилишиндеги жолдун курулушу бүтпөй жаткандыгын себеп кылышууда. Күндөгө ушундай көйгөй, ушундай тыгым, ушундай пробка, өздөрү бир шашылыш бир жумуштар менен келип пробкада жүрсө, мындай кылбайт эле. Элдердин сөзү жетпейт, үнү жетпейт. Не кылат? Күндүгө ошо кайталаман эме. Ал жерде тыгын ачып койгондо бул маселе жаралмак эмес. Азыраак болсо да кичине нерселер чечилмек. Ушуну бир нерселерге баягы чоңдорго жеткизип койсоңор, бир жетсин ушул немелер. Карагыла пробка, күндүгө эле пробка. Эрте кеч келесиң, качан келсең пробка. Ошто унаа тыгындары көбөйүп баратат. Бул көйгөйдү чечүү же автотыгынды азайтуу максатында шаарга кирип чыга турган Ты деп аталган жолду ачуу керектигин эл жылдап айтып келишкен. Аталган жолдун курулушу башталганы менен курулуш иштери кечеңдеп жатканы жарандарды түйшүккө салууда. Өзгөндөн келиш, кетиш дагы неужели өзгөн Жалал Абад деле, Даны жака чыккан Бишкекке чыксак деле кыйынчылык болуп жатат чындыгында. Азыр могул жердеги пробканы деле көрүп атасыңар өзүңөр. Адамдарга кыйын болуп жатат да. Эми ушу жагын жогору жактагылар угуп жаткан болсо, эгер тез арада ачкан болсок, эля жеңилдик болот эле. Негизи мен оюмда мына түз келаткан Тыдан беракты ачып туруп, анан биякты жапса болчу экен. Мен мисалы бала чагам менен келип кыйналып азыр машинама
где-то 1 километр ашып басып барышым керек болуп атат. Ушул кыздар эми муну өкмөт өзү билет экен, баягынан беришти. Буга чейин октябрь айына берилеттелген Т жолунун узундугу 4 чакырымдан ашуун, анын 3 чакырымдан ашууна асфальт басылууда. Эни 14 метрди түзөт, анын 8 метри унаалар үчүн каралган. Эки жээктеринде тротуар салуу, ирригация тутумдары үчүн атайын лотоктор орнотулууда. Аба ырайынын өзгөрүшүнөн улам курулуш иштери кечиңдеп жаткандыгын айтышууда. Азыркы мезгилде экинчи участкада иш жүрүп атат деген себеби лотоктор коюлуп атат, бордюрлөр коюлуп атат. Анан бизге азыр 2 километр 600 метр жерге 2 суу асфальтты жаап бүттүк. Азыр бизге 800 метр участкабыз калды. Биздин азыркы бул жерде техникалар даяр. Бардыгы бүгүн эми мына погода бүгүн эртең жамгыр болот деп атат. Жамгырга байланыштуу биз бүгүн эртең асфальт баса албайбыз. Кудай билсе, күн ачылып кетсе, наркы күндөрү завод иштеп турса, күн ачылып турса, ушу ноябрдын айга чейин бул жолду беребиз, ишке ашат. Жолдун 1200 метри шаарга, калганы Карас районунун Датка айыл аймагына карайт. Ага ылайык жолдун курулушу мэрия, облус жана транспорт министрлиги менен биргеликте ишке ашырылып жатат. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош. Ошто жаңы Таштанды полигонунун курулушу башталды. 30 гектар аянтты ээлеген Таштанды полигону мындан 74 жыл мурун курулган. Таштанды полигону бүгүнкү күндө толуп, жаңысын куруу зарылчылыгы келип чыккан. Анын үстүнө Таштанды талаасынан чыккан жагымсыз жыттар жакын жайгашкан аймактын жашоочуларынын нааразычылыктарын жаратып келген болчу. Алар бир канча жылдан бери полигонду калктуу конуштан алыска жылдыруу талабын айтып келишкен. Ош шаарындагы Таштанды полигону мындан 74 жыл мурун курулган. 30 гектар аянтты ээлеген Таштанды полигону бүгүнкү күндө толуп, жаңысын куруу зарылчылыгы келип чыккан. Анын үстүнө Таштанды талаасынан чыккан жагымсыз жыттар жакын жайгашкан аймактын жашоочуларынын нааразычылыгын жаратып келген болчу. Алар бир канча жылдан бери полигонду калктуу конуштан алыска жылдыруу талабын айтып келишкен. Азыркы толуп калган полигон аянты бир 30 гектарды түзөт. Ошол толуп калган полигон аянт 30 гектар түзөт. Ошол 30 гектардын үстү рекультивация болуп, үстү заманбап мындай бак болот да. Ошону көмүп, үстүлөрүн рекультивация кылып, кара тупурактарды төгүп, чөп, газондорду эгип, андан сырткары ушул бактарды тигебиз деген ниеттебиз. Ошону бак кылып, ушул жанына жаңы полигон курулат. Бул көйгөй чечиле турганын Ош тазалык ишканасы бир канча жылдардан бери айтып келет. Тагыраагы жаңы полигондун долбоору иштеп жатканы айтылган. Эми ошол долбоор иш жүзүнө ашып, жаңы Таштанды полигонунун курулуш иштери башталды. Ал эми эскиси топурак менен толтурулуп, жашыл аянтка айландырылат. Башкысы акыр чекирлерден жагымсыз жыт келбегидей шарт түзүлө тургандыгын белгиледи. Азыркы жаңы бул жерде чынында бизде курулуш материал жана баягы котловандан чыккан материалдарды дагы төгүлөт да. Шаарда азыр бир эле ушул полигон бар. Биз дагы ушул жакын күндө сунуштарды бердик. Строительный полигондорго дагы бир башка бир полигон ачайлы депчи. Бул заманбап полигонго негизи бытовой үйдөн чыккан таштандылар төгүлөт. Андан сырткары бизде билесиздер, жакынкы 5-6 ай болуп калды. Сорттоочу полигону, таштанды сорттоочу дагы сортировочный заводубуз бар. Андан сорттолгондон кийин анан бул жаңы полигонго төгүлөт. Белгилей кетсек, полигонду куруу иштери Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкынын жана Европа Союзунун каржылык колдоосу менен Ош шаарында таштандыларды чогултуу жана иргөө системасын жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашырылууда. Каражаттар грант жана насыя түрүндө берилет. Долбоордун жалпы суммасы 9,5 миллион евро. Жалпысынан бир жылда Кудай кааласа азыр мына устан компания куруп бүтөбүз деп атат. Мен ойлойм, бул эгер бүткөндөн кийин бул жерде ошол жалпы 24 гектардан ашык аянтча жашыл зонага, парк скверге айланат. Шаардыктар үчүн бир мындай эс алуу зоналарга бир мезгилде полигон болуп туруп сасып жыттанып турган жер. Кудай буйруса биз мына жакында Корея Сеул шаарында барып көрүп келдик. Ошол жерде жаштар келип эс ала турган чоң бир зонага айланып турган шартка Кудай буйруса айланган турат. Эске салсак, Ош шаарында күнүнө орто эсеп менен 1000 куб таштанды чыгарылат. Ош тазалык ишканасы буга чейин таштанды ылгоочу станция куруп, июнь айында пайдаланууга берген. Ошондо жаңы полигондун курулушу менен акыр чекирлер түрүнө карап ылганып ташталып, сыйымдуулугу арта тургандыгы пландалууда.
Айымкан Исралы кызы Мирзат Нуманов, УТРК Ош. Өзгөн районунун Жалпакташ айыл аймагында жолдор жакшырууда. Жалпакташ Куршап унаа жолу жергиликтүү элдин мамлекеттин колдоосу менен асфальт төшөө жумуштары аткарылып жатат. Быйыл 5 километрден ашуун жолго асфальт басуу каралган. Алыскы аймактагы жолго кабарчыбыз токтолот. Өзгөн районунун Жалпакташ айыл аймагынын жергиликтүү тургундарына жол маселеси аябай көйгөй жаратып келген. Буга чейин жарандар жакынкы Куршап айыл аймагына, райондун борборуна барууга аябай кыйналышкан. Мындан улам жергиликтүү тургундар өздөрүнүн демилгеси менен мына ушундай жолдордун абалын жакшыртууну колго алышкан. Тагыраагы элдик салым менен жолдорго асфальт төшөө башталган. Ар бир жерде ушундай болуш керек. Мына тосууларын кара. Кыймылдаган эл ушундай. Көпчүлүгүн айыл өкмөтү кылат, калган эл колго алыш кылат, тууурабы? Ошол Кубаныч Кантөрөев деген аксакалыбыз ошол жергиликтүү тургуну ошол киши демилге көтөрүп Жалпакташ жол оңдоо деп группа ачып, WhatsApp группанын ошол жерден уюштуруш иштерин баштап 2 километр 2 слойлуу 2 катмарлуу жолго элден акча чогултуп 50 миллион тегерген. Анан баскан. Анан бул жерде мамлекет дагы карап турбастан президентибиздин өзүнүн фондунан 30 миллион бөлүнүп, ага да 2 километр башталып бүтүп, ошол менен жалпы ошол 4 километр жол Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Жалпакташ Куршап Жалпакташ айыл өкмөтүнүн Жалпакташ Куршап жолунун 4 километр ошонун эсебинен басылып, ошондон анан инициатива көтөрүлүп, эл ишенип, бүгүнкү күнгө чейин ошол фонд өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Куршап Жалпакташ унаа жолунун жалпы узундугу 32 чакырымды түзөт. Бул унаа жолу бир да жолу оңдолгон эмес. Жолдун абалы начар болгондуктан жергиликтүүлөргө жолду оңдоо муктаждыгы жаралган. 2022 жылы айыл эли чамасы жеткенче жолго асфальт басууну демилгелеп, каражат чогултушкан. Топтолгон 50 миллион сомго 2 чакырым асфальт басылган. Бүгүнкү күндө жалпы жонунан ошол Жалпакташ Куршап унаа жолунун 32 километрден 4,5 километр калып атат. Бүгүнкү күнгө калганы ошол басылып бүттү. Бул тагыраагы 2022-2023 жана 2024 жылга берилип аткандар да. 2 километр 3 аз быйылкыга элдик салымдан деп 1 километр бүттү. Калганын ошо республикалык бюджеттен бөлүнүп басылып атат. Кудай буйрса, кийинки жылга пландары бар. Ошол 4,5 километр дагы бүтөт деген. Элден элге демилгеси натыйжалуу ишке ашып, марафон уюштурулган. Ал үчүн атайын эсеп ачылып, фонд түптөлгөн. Ага өлкө аймактарынан мигранттар каражат салышкан. Жол куруу иштери башталгандан бери элеттиктердин ынтымагы бекемделип, кошумча кол күчтөрү катары жардам берип келишет. Жаңыланган жолго элеттиктердин салымы чоң. Элдер өзүнүн чөнтөгүнөн колунан келишинче салымдарын кошуп атты, ишкерлер кошту. Азыр ушул күндө мамлекет дагы колдоп, Кудай кааласа эмдиги 25-жылга бүтүп алдында турат. Буга чейин жолдон Жалпакташ эл аябай кыйналган. Азыр Кудай кааласа зымыраган жолдо болуп калдык. Бардык колдогон инсандарга Алла ыраазы болсун. Рахмат. Конушка баруу үчүн негизгиделген Куршап Жалпакташ автоунаа жолу кооптуу аймакта жайгашкан. Алсак буга чейин Курбуташ участкасында жаан жааган учурда тынымсыз көчкү түшүп, жол жабылган учурлар көп катталган. Мындан улам тургундар Союз мезгилинен тартып, эгемендүүлүк алгандан бери эле бул маселени айтып келишкен. Жергиликтүүлөрдүн көксөгөнү орундалганына кубанышууда. Эл журт ыраазы, биз ыраазыбыз, биз азыркы президентибизге ыраазыбыз, командасына ыраазыбыз. Чындыгында эле биздин бул жолубуз Советтер Союзунун 70 жылдыгында Турдакун Усубалиев бар кезде эле биз арызданганда эле ушу жолубузга арызданчубуз. Ошол кезден баштап келген депутаттарга биз бир эле наказ берчүбүз. Жолубузду оңдоп бергиле деп. Азыр эми көрүп атасыңар, мамлекетте кандай иштер болуп атат. Анан мен ишенбейин десем, ушу биз 70 жыл болбогон, эгемендүүлүктүн 30 жылында болбогон мына жолубуз бүтүп алдында турат. Демек, команда жакшы иштеп атат. Өзгөн районунун аймагында 9 айдын жыйынтыгы менен 40 чакырымдан ашуун жол асфальтталган. Республикалык казынанын жана жергиликтүү тургундардын каржылоосунда ишке ашкан. Жыл аягына чейин 65 чакырым жолду оңдоо мерчемделген. Максаты аймактардын инфраструктурасын жакшыртуу, жергиликтүү тургундарга шарт түзүү болуп саналат. Аны менен катар тротуар салуу жумуштары да жүрүп жатат. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош. Аймактар программасынан Ош облусунда болуп жаткан жаңылыктар менен кабардар болдуңуздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.